Кызматтык милдетин аткарып жатып, курман болгон прокурорго төлөнө турган бир жолку жөлөк пул 21 миллион 699 миң сом. Бул маселе жогорку кеңеште каралгандан кийин анын тегерегиндеги талкуулар токтой элек. Биз Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзамдагы прокуратура кызматкерлерине каралган артыкчылыктар тууралуу маалыматтарды чогулттук. Кайран мамлекеттикин эмес, бул элдин акчасы, бул акчачы. 84-берене прокурорлорду жана тергөөчүлөрдү укуктук жана социалдык коргоо чаралары. 5-пункт. Мамлекеттик камсыздандыруу органдары прокуратура органдарынын сунуштамасы боюнча республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен камсыздандыруу суммасын төмөнкүдөй учурларда төлөп берет. Прокурор жана тергөөчү кызматтык милдеттерин аткарып жатканда курман болгондун үй бүлөсүнө анын акыркы кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебиндеги 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт. Дагы бир жагдай, курман болгондун үй бүлөсүнө кызматкер курман болгон учурда орун алган шарттарга жана негиздерде бардык шарты бар турак жай алуу укугу сакталат. Азыркы эми сумманы көрүп эсиң ойт да, прокурор болуп туруп өлгүң келет да, чындыгындачы. Ушул эле берене боюнча башка жагдайда прокурор жана тергөөчү кызматтык милдеттерин аткарып жатып, биртинүү же майыпты калса, мындан ары кесиптик иши менен алектенүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калса, төмөнкүдөй өлчөмдөрдө бир жолку камсыздандыруу суммасы төлөнөт. Биринчи топтогу майыпка акыркы ийилген кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинде 10 жылдык эмгек акы. Чаткалдын прокурорунун мисалында бул сумма 11 миллион сомго жакындайт. Экинчи топтогу майыпка акыркы ийилген кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинде 8 жылдык эмгек акы. Үчүнчү топтогу майыпка акыркы ийилген кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинде 5 жылдык эмгек төлөнөрү көрсөтүлгөн. Прокурорлордун өмүрүн тилеште окшойбуз эмичи. Эсен аман жүрсүн, майли эмне кылса деле депчи. Булар пенсияга чыкса дагы миллион акчаны жөн алат экен. Ооба, пенсияга чыгуусуна байланыштуу кызматтан бошкон прокуратура органдарынын кызматкерлерини 1 айлык акчалай камсыздоонун 20 маяна өлчөмүндө бир жолку иштен кетүү жөлөк пулу төлөнөт деп көрсөтүлгөн. 800 миң аласыңар силер пенсияга чыккандар, Үмүт айым. Пенсияга чыккан 1 жылдык айлыгын берет. 1 жылдык айлыгын. 1 жылдык айлыкты алып туруп, анан пенсияга чыгат экен. Карасаңар, 800. Алар досрочно чыкканда жана пенсиялык возрастта жана 63 жашка жетпей услуглетке чыккандар. Услуглетке чыккандар 800 миң акча алабы? Анысын эсептешке ар биринин өзүнүн акылатына жараша 1 жылдык. Жөндөн ошондой акча алып берет экен бюджеттенчи. Эмгек калыстыгы үчүн айта кетели. Кыргыз Республикасынын прокуратурасы жөнүндө конституциялык мыйзам 2021 жылдын 22 июлунда тагын калып жаткан ушул депутаттар тарабынан тагыраагы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңеши тарабынан кабыл алынган. Азыр мына жерден кызык эле болуп атат да. Мыйзамды өзгөртүш керек эми. Бирок ошол эле мезгилде калыстык каякта, теңсиздик каякта. Мамлекеттин казынасына да баракелде. Ошондой чыгымдарга түрткөн. Биз мамлекет мектепке 5 миллион ала албай атабыз, таппайчы. Бүгүн башкы прокуратуранын басма сөз кызматы прокурорлорго төлөнүп бериле турган компенсация тууралуу түшүндүрмө берди. Бул бир эле прокуратурага тиешелүү эмес, бул бардык эле укук коргоо органдарына, атактап айтканда УКМК, Ички иштер министрлиги, бажы кызматы, салык кызматы, жазаларды аткаруу кызматы өңдүү бардык мамлекеттик органдарга тиешелүү. Анан дагы каза болгон ар бир прокуратура кызматкерлерине мындай камсыздандыруу суммасы төлөнүп берилбейт. Бул бир гана учурда кызматын аткарып жатып каза болгон кызматкерлерге гана тийиштүү. Мындай компенсация төлөп берүү учуру 10-20 жылда болгону 1-2 жолу катталган. Албетте, мамлекет ар бир кызматкерлерди коргош керек. Кыргызстанда буга чейин ковид учурунда вирус чугузган мед кызматкерлерге 200 миң, ал эми илдеттен каза болгондорго 1 миллион сом келемте берген. Ал эми Баткенде тажик агрессиясынан каза болгон жоокерлердин үй бүлөсүнө 20 жылдык маянасы 1,5 миллиондон 3 миллион сомго чейин жөлөк пул жана батир бериле турганын маалымат каражаттары жазган. Калыстык каякта, теңсиздик каякта. Учурда жарандык коом жумуш учурунда каза болгон прокуратура кызматкерлерине карата төлөнүүчү жөлөк пулдун суммасы көп көрсөтүлгөнүн негиз кылып, аны теңсиздик катары сыпаттап жатышат.